Эле сабак. Саламатсыздарбы балдар? Жаз күнүндө тийген күндөй жаркырап жылмайып, жагымдуу маанай менен бүгүнкү мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Айыл чарба азыктар дүйнөсү. Сабактын максаты. Айыл менен шаардын айырмачылыктарын билесиңер. Айыл чарбасында өндүрүлгөн азыктар менен таанышасыңар. Өндүрүлгөн азык түлүктөрдү үнөмдөп, сарамжалдуулукка, эмгекке тарбияланасыңар. Суроо. Айыл менен шаардын айырмасы эмнеде? Айылда жана шаарда эмнелер бар? Мына ушул суроолорго жооп берүү менен бүгүнкү сабакта жаңы тема боюнча маалымат аласыңар. Айылда жер иштетилет, мал багылат, жашылчалар өстүрүлөт, жемиштер өстүрүлөт, малдан эт, жүн, сүт, тери, жүн алынат. Айыл чарбасында өндүрүлгөн азыктар шаардын дүкөндөрүндө, базарларында сатылат. Ал эми шаарда эл көп жайгашкан, бийик-бийик үйлөр, кооз имараттар, музейлер, завод, фабрикалар бар. Ошондой эле коомдук унаалар жүрөт. Ал унаалар аркылуу биз үйгө, жумушка барабыз. Ал унааларга троллейбус, автобус, маршруткалар кирет. Чоң көчөлөр, эс алуучу парктар, спорт аянтчалары курулган, коомдук унаалар, троллейбустар, автобустар, маршруткалар, таксилер жүрөт. Эми балдар, шаар менен айылдын айырмачылыктарын чогуу байкап көрөлүк. Шаарда эл абдан көп. Ошондой эле ар түрдүү элдин калктары жайгашкан. Ал эми айылдын тургундары шаарга салыштырмалуу аз. Шаар чоң аймакты ээлейт, а айыл бир нече чакан көчөлөрү бар. Шаардын жашоочулары офистерде, дүкөндөрдө, завод, фабрикаларда эмгектенишет. Ал эми жаштары жогорку окуу жайларында, атайын кесиптик техникалык окуу жайларында окуп билим алышат. Ал эми айылдын тургундары жер иштетип, мал чарбачылыгы менен алектенишет. Шаарда коомдук унаалар бар. Автобус, троллейбустар жүрөт, жана биз буларга токтолуп кеткенбиз. Ал эми айылда айыл чарбачылыгын иштетүүчү тракторлар, ошондой эле мал чарбачылыгын иштетүүдө жардамга келүүчү техникалык унаалар бар. Шаарда чоң проспектилер, трассалар, көчөлөрү кенен. Ал эми айылда айыл ичиндеги чакан жолдор. Бул жерде биз силер менен айыл менен шаардын жолдорун салыштырып айтып өтүп жатабыз. Шаарда адамдар эс алуу үчүн музейлерге, театрларга, кинотеатрларга барышат. Ал эми айылдагы адамдар жаратылыштын кооздугунда, таза абада эс алышып, жайында жайлоолорго чыгышат. Ушул шаарларда жана айылдарда жашаган калк үчүн азык түлүк керек. Ушул азык түлүктөр кайсы жерде кантип өндүрүлөт? Айыл чарбада өндүрүлгөн азыктардын канча тобу бар? Ушул суроого токтолуп, кийинки сабагыбызда силерге маалымат берип өтөбүз. Айыл чарбасында өндүрүлгөн азыктарды биз 7 топко бөлүп алдык. Эми балдар, ушул топтун ар бирине токтолуп өтүп кетелик. Эттен алынган азыктар. Кыргыз эли мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен кыргыз дасторконунда эттен жасалган даамдар басымдуулук кылат. Сүттөн алынган азыктар. Балдар, силер жакшы билесиңер, сүттөн каймак, май, айран, сүзмө, курут, ошондой эле бээнин сүтүнөн кымыз жасалат. Дан азыктары. Дан азыктарына буудай, арпа, таруу, жүгөрү, күрүч жана башкалар кирет. Дан азыктын өзгөчөлүгү, данын биз азык катары пайдалансак, ал эми сабагын, жалбырагын малга тоют катары пайдаланылат экен. 4-топ биз тамшанып жеген мөмө жемиштер.
5 топ витаминге бай жашылчалар. Жашылчалар айыл чарбасында, чоң аймакты ээлеген айдоо аянттарында же болбосо жеке менчик үйлөрдөгү бакчаларда айдалып өстүрүлөт. Дан өсүмдүктөрүнөн, буудайдан, арпадан, жүгөрүдөн жарма, максы, бозо сыяктуу суусундуктар даярдалат. Ал эми мөмө жемиштерден ширелер, компоттор жасалат. 7 топко таттууларды койдук. Бул таттуулар айыл чарбасына кандай тиешеси бар деп ойлойсуңар балдар? Анткени таттууга даам берүүчү шекер айыл чарбасында айдоо аянтында айдалып, себилип өстүрүлгөн кант кызылчасынан биз шекерди алабыз. Балдар, биз айыл чарбасында өндүрүлгөн азыктардын ар бирине токтолуп кеттик. Айыл чарбасында өндүрүлгөн дан азыктан эң негизги азык нан алынат. Нан бул витаминдерге бай, организмге сиңимдүү азык. Нан тамак менен дагы өзүнчө да желет. Бышырылышына карата нандар көмөч нан, жапкан нан, боорсок, бөлкө, тандыр деп жана башка көп түрлөргө бөлүнүп кете берет. Айыл жеринде нанды көмөч казанга, очокко, духовкада, тандырда бышырсак, шаар жерлеринде нан бышыруучу атайын комбинаттарда, мештерде, камераларда бышырышат экен. Балдар, дасторкон жаярда дасторконго эң биринчи нан коюлат. Ошол себептүү Кыргыз элинде нан баарынан улук деп бекеринен айтылып калбаса керек. Балдар, азыр биз силер менен практикалык иш аткарып көрөбүз. Практикалык ишибиз айран уютуу. Айран уютуу үчүн эмне кылуу керек? Биринчи, сүттү мискейге куюп алабыз. Мискейди отко коюп, сүттү кайнатабыз. Кайнаган сүттү чыгарып кое турабыз. Өтө муздатпай туруп жулуу кезинде 2-3 кашык өлчөмүндөгү айран уюткуну кошобуз. Үстүн жаап, жулуулап күтө турабыз. 4-5 сааттан кийин биз күткөн айран даяр болот. Мына балдар, көрдүңөрбү? Айранды дүкөндөн даяр сатып албастан үй шартында апаңар менен бирдикте ушундай жол менен уютуп алып ичсеңер болот экен. Үйрөнүп алдыкпы, балдар? Ата-энелер, сиздерге сунуш. Айыл менен шаарда жашаган калк үчүн кандай ыңгайлуулуктар түзүлгөндүгү жөнүндө балдарга айтып берүү. Ал эми балдар, силерге үйгө тапшырма, өзүңөр жашаган аймактагы же болбосо өзүңөр жашаган үйдүн сүрөтүн тартуу. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.